Кыргыздын кыргыз деген урааны бар, кыргыздын чыңгыз деген чыгааны бар. Кылымдарга ташка тамга баскандай кыргыздын Манас деген урааны бар. Арабаңыздар, уюткулуу кыргыз журтчулугу. Өзүңүздөр баамдап тургандай Манастан интеллектуалдык теле таймашынын бүгүн финалдык ойуну болгону турат. Ал финалдык оюнга чыккан 5 тайпа бар. Алардын бири менен жакындан таанышып алсак. Өзүңүздөр көргөндөй, азыр Алай Ош облусунун Алай районунан келген Бакир Нарматов атындагы берендер тобу кызуу даярданып жаткан экен. Алардын даярдыгы менен жакындан таанышып алалы. Кутмандуу күнүңүздөр менен достор. Саламатсызбы же? Жакшы даярданып жаткан экенсиздер. Даярдыктар кандай эми финалдык оюнга? Ошол жөнүндө кеп салсаңыздар. Даярдыктар жакшы эле даярдандык деп ойлойбуз. Бирок биякта бизден дагы күчтүү командалар көп экен, бирок жеңишке аракет кылабыз. Азаматсыздар, эже айтсаңыз, ушул биздин бүгүнкү оюнга, финалдык оюнга чейин чыгып олтурасыз. Мен топ даярдоодо ушул жерден катачылык кетирген экенмин, ушул жер биздинки чабалыраак болуп калды деген учурларыңыз болдубу? Ооба, эми булар окуяны чыгарманы толук окуп бүткөнү менен эпосту айрым жер суу аттарынан кыйналышты кечеги финалдык турга чыкканга чейин. Жер суу аттарынан бир аз кыйналдык. Эми ошол кечинде дагы түп көтөрө ошо кайсы жер суу аттары боюнча бул эми эпосто жер суу аттары көп чаташтырып алышты да. Биз ошонун үстүндө иштедик. Жер суу аттары менен көбүрөөк иштеше албай калган экенмин да. Мен буга чейин окуяларга тереңирээк маани берген экенбиз дагы жер суу аттарын бир аз калтырып койгон экенбиз. Ошонун үстүндө иштедик кечинде. Аракет кылып атабыз, буюрса байгелүү орундарга жетишебиз деген үмүтүбүз бар азыр. Ушул биздин финалдык оюнга даярданабыз деп түндү бою уктабай чыксаңыздар керек, Бекназар, айтсаң, бүгүн ушу финалдык оюнга чыгып отурасыңар. Бул финалдык баскычка өтүш үчүн кайсы команда менен туш келдиңер? Аларды канча упай менен жеңип кеттиңер? Биз Чүйдүн Кыраа Манас тобу менен таймашка түштүк. Биз аларды 47-50 эсебинде финалга чыктык. Азаматсыздар, бул биздин республикалык таймашка келип финалга өтүштүн өзү чок ийгилик эмеспи? Азыр биздин оюн башталып калган экен. Анда сиздерди биздин куттуу студиябызга узатып коелу. Ийгилик каалайм. Касиеттүү Алай жергесинен келген атактуу Курманжан датка, Алымбек датка аталарыбыз, энелерибиз чыккан. Ушу касиеттүү жергеден келген топту узатып алдык. Эми алардын атаандашы болгон Ош шаарынан келген номер 52 мектептин тайпасы, Акшумкар тайпасы. Бул жерде алар да кызуу таймашка даярдык жүрүп жаткан экен. Алар менен жакындан таанышып, маек куралы. Арыбаңыздар, урматтуу достор, саламатсызбы агай? Бар болуңуз, саламатчылык. Агай, бүгүн биздин студиябызга келип финалдык оюнга чейин чыгып отурасыздар. Оюндан кийинки толкундоо сезимдери, өзүңүздөрдү кандай сезип жатасыздар? Ошол жөнүндө кеп айтсаңыз. Эми албетте финалга чыгып өзүнчө бир чоң жетишкендик биздин тайпа үчүн, анткени биринчи жолу келип аткан тайпа. Кайсы бөлүктөрдөн көбүрөөк кыйналдыңар? Ошол жөнүндө кеп айт. Биз өзү жакшы эле даярданганбыз Манастан интеллектуалдык таймашына. Эгерде башка тайпалар бул күтүлбөгөн суроо бөлүмүндө көптөгөн мындай кыйынчылыктар кетирип, мындай коркуп, билбей калабыз деген сезимдер болсо, бизде андай сезимдер эч кандай жок. Бизде бир гана бул өз ара суроо бөлүмүндө гана кыйынчылыктар болгон. Мунун себеби өз ара суроо бөлүмүндө бардыгында эле кыйынчылыктар болот. Мунун себеби бул Манас аябай чоң эпос. Мындагы окуяларды, жер суу аттарын баардыгын жаттап калуу аябай кыйын. Мен окуучумдун пикирине толугу менен кошулам. Анткени өз ара суроо бул негизинен тайпалардын бири-бирине бере турган даярдап келген, үйдөн камдап келген, мындай тагыраак айтканда атаандашын жаңылтуу, атаандашынын чындап сыноо максатында атайын кыйындатып түзүлөт. Биз деле тайпа менен отургондо ошондой суроо түзгөнгө аракет кылабыз. Ошон үчүн бир аз кыйынчылык туудуруп атканы ошол себеби ошол болот. Бирок Кудайга шүгүр, тайпалардын бири-бирине берген суроолорунда жакшы эле жооптор берилип атат. Ыраазычылык билдирем агай. Кыздар, айтсаңыздар, маанай бешпи? Эң жакшы. Ар дайым жакшы болсун, Бүгүнкү ала турган упайларың ар дайым эң жакшы болсун. Сиздерге ийгилик гана каалайм. Биринчи жолу келип жаткан экенсиңер, жеңишти бөктөрүп кетиңиздер демекчимин. Биздин куттуу студиядан барып орун алыңыздар.
Калпагында кыргыздын тоолору жатат, байрагында кыргыздын ойлор жатат, тоолор бийик, кар кийип, асман чийип, тоодон түшкөн байыркы жолдор жатат деп белгилүү акын Фатима Абдалова эжебиз жазгандай чындыгында эле Ала тоонун үлгүсүнөн алынган ак калпак кыргыз журтчулугу менен Манастан интеллектуал телетаймашы кайрадан амандашып турган чагы. Арыбаңыздар, байрактуу Бакайдын журту. Республикалык таймашыбыздын байгелүү орундары үчүн тагыраагы финалдык беттештерди атсалышып жаткан топтор куттуу суябызга келди. Топтордун кандай даярданып жаткандыгы, алардын ички сезимдери жөнүндөгү маалыматты жалпы элге экран аркылуу чагылдырып берген белеккештеш сага ыраазычылык билдиребиз. Ар убакта кыргыз телевидениясында бактың башыңан чоң болуп, жылдызың жансын деген жакшы тилектебиз. Өзүңүз аткан топторду Калыстар тобу менен дагы бир тааныштырып алсам, оң тараптагы топ Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болуп, быйыл өзгөчө шаң менен белгиленип жаткан Ордолу Ош шаарындагы кыргыз-түрк достугу номер 52 мектеп лицейинен келип олтурган Акшумкар тобу даярдаган мугалими Мусулманов Мелисбек агайыбыз. Акшумкар тобунун атаандашы улуу тоону мекендеп, улар менен үндөш жашап жаткан мал киндиктүү Алай жергесинен келген Берендер тобу даярдаган мугалими Арзиева Гүлнур эже. Бир облус, анын ичиндеги экинчи борборубуз аткан Ош шаарынан келген эки топту даярдап келген устаттар, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Даткалардын атын Ордолу Ош жергесин Сулайман тобу Ак бураны уят кылбастан ак бурадай күргүчтөгөн дем менен жакшы таймаш куруп берет деп ишенебиз. Сиздер даярдап келген топтор байгелүү орундарга жетсин. Буга чейин да жетип келгенсиздер. Эң мыкты деген оюнчулар сиздердин араңыздарда бар экендигин билебиз. Оомат тилейм, орун алыңыздар. Манас таануу интеллектуалдык таймашы кыргыз элинин тарыхын, маданиятын жана тилин сактоо, өнүктүрүү, рухий дөөлөттөрдү даңазалоону максат кылат. Акшумкар жана Берендер топтору силердин таймашыңарга сересип салуучу биздин Карагылдык акчарган калыстык менен башкарган жүрөгүнүн төрүндө так акыйкат сакталган. Силердин ар бир оозуңардан чыккан сөздү баалап, таразанын ташындай тактык менен калыстык кылып бере турган даражалуу Калыстар тобу менен тааныштырсам, Калыстар тобунун төрагасы, филология илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү манасчы жана окумуштуу Таланталы Бакчиев агабыз. Калыстар тобунун дагы бир даражалуу мүчөсү, Манастан интеллектуал телетаймашына жалпы журт менен биргеликте эл жакшылары, бийлик башындагылар да өзгөчө көңүл бөлүп турган чагы, колубузга кол, бутубузга бут болуп ар тараптан колдоо көрсөтүп жаткан Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын эксперти Түмөнбаев Шазадан агабыз. Калыстар тобунун дагы бир даражалуу мүчөсү, Манастан интеллектуал телетаймашынын кеңешчиси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү манасчы жана акын Рыспай Исаков агабыз. Калыстар тобу сиздерге дагы кыйынчылык болуп турган чагы, дегенибиз республикалык таймаштын байгелүү орундары үчүн балдар атсалышып жаткан чагы, көздөрүнөн жалын чыркырап, ооздарынан чыгып аткан Манас темасындагы сөздөр келгенде сиздер Манас менен жашаган инсандар деп билебиз. Ар бир баланын оюна ой кошууга демип турган чагыңыздар, ийгилик каалайбыз. Эмесе топтун атын жакта ураан чакырып алуу үчүн кезек Акшумкар тобу сиздерде. Биздин топ Акшумкар. Биз шумкарбыз, өткүр кыраан болобуз. Күч кайратка, акыл эске толобуз. Ишке ашырып, Манас бабам мүдөсүн, улуу кыргыз дөөлөттөрүн курабыз. Биз шумкарбыз, душмандарын жапырган, өзгөрүлтүп чаңы көккө сапырган. Көрсөтөбүз кыраандыкты бүт журтка, бизге кылган Айкөл Манас бабамдан. Акшумкарбыз, эркин канат күйлөгөн, урпактарды келечекке үндөгөн, ийгиликти жеңиштерди жаратып, намыс үчүн бекем туруп күрөшкөн. Биздин уран Таянар тобубуз Манас. Көнөрбөз тарыхыбыз Манас. Көкөлөгөн туубуз Манас, Манас, Манас. Акшумкар тобуна ыраазычылык билдирүүктерди каалайбыз. Эң жогорку деңгээлде атты жактап, Манас табыстын ар убакта колдогону көктөн Акшумкар болуп, жердин астынан жетип аштуу ажылары болуп, анан 40 жылдан колдогон жөнүндө бир канча окуялар кездешет. Ошол колдоочулардын бири катарында куштун төрөсү Акшумкардын атын алып келген Акшумкар тобу болду. Кезек алардын атаандашы болгон Берендер тобу сиздерде. Канмас кыргыз үчүн кол баштаган кемеңдер, кырчылдашкан кармаштарда кошо жүргөн эрендер. Сактоо үчүн Манасты, Даңктоо үчүн Манасты, барктоо үчүн Мурасты, топ курадык, топтун аты Берендер. Берендер деп бекитип топтун атын, берилген мекенчилдер кошту башын, алгыр, кыран, бүркүт сымал сүрөттөп, берейинмен чечмелеп топтун затын. Осуяты Манастын эл кетпей алчу Акшумкарыбыз, Алтооданды кыдырып чарчабаган, ак куудай тулпарыбыз, Бабалардын эрдигин даңтай турган эр Манастын урпагыбыз. Жер деген жерибиз Алай, улутубуз кыргыз, ураныбыз Манас, Манас, Манас.
Ынтымағы бар елден таалайы бағы ачылат, ынтымағы жоқ елден тапқаны бекер чачылат деп элибиз кылымга артып айтып келген улуу макалында эскерткендей, таалайыбызга бүткөн балдар улуттун эртең эмне. Бул бөлүмдө эки топ канчадан упай топтоду, жалпыңыздардын көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз. Манас эпосу Орто Азия элдеринин көп кылымдык тарыхында аларды колдогон жана бириктирген турмуштук маанилүү зыяно болгондугун көңүлгө алып, ошондой эле Манас эпосу кыргыз тилинин жана адабиятынын булагы, кыргыз элинин маданий, адеп ахлактык, тарыхый, социалдык жана диний каада салттарынын негизи экендигин таанып, 1994-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан 1995-жыл Манас жылы деп жарыяланган. Бул албетте биринчи тарых катарында кездешкен Сейфуддин Акскендинин Мажмуат Тарых китебинде гана эскерилген Манас эпосу тууралуу тарыхый маалымат. Ал эми эпостун байыркылыгы кайсы торлорго таандык экендигин эч бир тарыхый маалымат тастыктап бере албайт. Буга далил катарында эпостун башында айтылгандай жомок башы бөлүмүндөгү ошол күндөн ушул күн кум жыйналып таш болду, куралган журтка баш болду. Аты калып өзү жок, ар канча деңиз жоголду деген саптар буга далил болуп берет. Ошол күндөрдүн бардыгын зор бир океандай эпоско айланткан кыргыз элинин улуулугун бүгүн урпактары таанып келип турган учур. Ийгилик каалайм, жакшы жооп берет деп ишеничтебиз. Биринчи таймашыбыздын көрүнүчү бөлүнү Манас бөлүнүнө кезек келди. Кадимки эпостогу таалуу Көшөрт шаары кимге караган? Биздин оюбузча бул Акынбешимге караштуу. Жооп туура, азаматсыздар. Кайрадан суроо сиздерге берендер тобу. Алгачкы суроо. Акынбешимдин канча атасы падыша болду эле? Биздин жооп Акынбешимдин 4 атасы хан болгон, өзү менен 5. Берендер тобунун жообун калыстар тобу албетте окуяны билгендиги үчүн өз баасын берет деген ишеничтебиз. Кийинки суроо Акшумкар тобу сиздерге. Илебин канга каза тачкан көкчө аскерин канчага бөлөт? Биздин оюбузча аскерин 4кө бөлөт. Жооп туура, азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан берендер тобу сиздерге. Кадимки Арсалаң менен Катыраң кыз тарткан Кернейдин тарыхы кандайча баяндалат? Убакыт келгиле. Биздин оюбузча ал көп убакыт боюнча айырлардын эң эле белгилүү аспаптарынын бири катары колдонуп келген. Кадимки буйдакчынын жумгал болуп өзгөрүүсү да ушу Кернейге байланыштуу. Тарыхы кандайча баяндалат? Ал каяктан келген, ким аркылуу келген, кандай жолдор менен алып келинген? Тилекке каршы берендер тобунан жооп болгон жок. Кубанхандын Кернейи болот. Ал Керней Абдулатындан бери келе жаткан байыркы жана ошол учурда сыйкырдуу Керней экендиги жөнүндө бир канча окуяларда кездешет. Урматтуу телегөрүүчүлөр, финалдык беттеш болуп жаткандыгына байланыштуу байгелүү орундарга катыша жаткан эки топко суроолор барган сайын ордо болуп тургандыгын өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Ага карабастан биздин жалындуу жаштарыбыз эпостун ичиндеги майда барат окуяларга чейин айтып жаткандыгы жүрөк сүйүнтөт. Кийинки суроо сиздерге Акшумкар тобу жакшы жооп берет деп ишенебиз. Жууркан төшөктү тактыга же сандыкка жыйуу жөнүндө жөрөлгө кайсы окуядан калган? Биздин оюбузча бул жөрөлгө Санира Биганын окуясынан кийин калган. Санира Бига жаш кезинен өзүнө сеп даярдаганы белгилүү. Ошол септерди тактайларга жыйып бекитип койгон десек да болот. Жооп туура, азаматсыздар. Каныкей энебиздин ар бир уруунун төшөктүн жыйылбай калуусу жөнүндө бир канча окуяларды көрүп анан кийин урууга бөлүп туруп анан жыйылыш тарыхы жөнүндө бир канча маселдеп ырым жыйгандыгы жөнүндө да айтылат. Кийинки суроо кайрадан берендер тобу сиздерге жакшы жооп күтөм, урматтуу берендер тобу. Анын ичинде Бекназар былтыркы жылкы сезондо эң мыкты оюнчу атыгып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан аталган сыйлыкка татыган. Бүгүнкү оюнда да ошондой байгеге жетет деп ишенебиз. Тандатып кызга жүргөнчө тамаша болсун дүрбөөңгө, талаага чыгып баралык, жарышып кетип калалык. Таалайыңа кандай кыз, так ошону алалык. Баатырлар ушу кандай деп, кайсы баатыр айткан кеп? Санира Бигага куда түшүп барганда 40 чорого 40 кыз бар да. Үчүн кызга тандаткандан көрө ача баралы. Аттыбыз кайчанчы келет, кайсы кызга түш келсе ошону алалы деп кадимки Манас айткан жер бар.
Азаматсыздар, жооп туура. Ийгилик каалайбыз, барган сайын кызып олтурган кезегибиз. Акшым Картоо сиздерге берилчү кийинки суроо видео аркылуу берилмекчи, анда экранга көңүл бурабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу балдар. Бүгүн Манас таануу таймашынын катышуучуларына чоң ийгиликтерди каалап өтөм. Менин суроом бар. Алмамбет эмне үчүн аскерде 10 башы, 100 башы, 1000 башы дайындаган? Бул биздин оюбузча аскердик тартип үчүн жана кол эсебин алууга оңой болуш үчүн. Сиздердин жооп канчалык деңгээлде болду? Так жоопту кайрадан генерал Бишкек шаарындагы жаза аткаруу мөөнөтүнүн башчысы Мелис Турганбаев агабыздын өзүнөн уксак. Жообу аскердик тартипти кармоо үчүн киргизген. Акшым Картоо азабатсыңар, силердин жооп толук кандуу туура болду. Кийинки суроо берендер то сиздерге дагы видео аркылуу берилмекчи. Экранга көңүл бурабыз. Саламатсыңарбы балдар. Биринчиден баарыңыздарды куттуктайм. Ошо областтардан жеңишке жетип, бүгүнкү күнү республикалык таймашка катышып аткандарга ар бириңиздерге ийгилик каалайм. Менин суроом Манас атанын кеңешчиси Бакай ата болгон. Жакып атанын кеңешчиси ким болгон? Манас атабыздын кеңешчиси Бакай болсо, ал эми Жакып атабыздын кеңешчиси кадимки эле Акбалта болгон деп ойлойбуз. Берендер тобунун жообу канчалык деңгээлде туура болду? Так жоопту кайрадан Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты, Кыргызстан фракциясынын лидери Алмазбек Батырбеков агабыздын өзүнөн угабыз. Жообу Нойгуттардан Акбалта болгон. Берендер тобунун жообу дагы толук кандуу болду. Кайрадан студиядагы суроолорго кайтып келсек, соңку суроо сиздер үчүн Акшым Картоо. Көкөтөйдүн ашын эмне үчүн суу самырга өткөрбөйт? Биздин оюбузча Көкөтөйдүн ашы суу самырда өтпөгөнүнүн себеби ал жакта отундун аздыгы болгон. Ошол себептен Көкөтөй атабыздын ашы Каркырай жайлоосуна өткөн. Толуктай кетсек, ат чабышка жер дагы кичине болгон деп айтышкан. Дагы барбы толуктоо? Бир канча жер тандайт, анын ичинде Талас, ошол учурдагы Ош облусундагы алай жергелери кирет. Биздин оюбузча бул Каркырай жайлоосу кененирээк болгондуктан дагы ошол жакта өткөзгөн деп ойлойбуз. Калыстар тобу өз баасын берет деген ишеничтебиз. Негизинен биздин оюнчуларыбыз Акшым Картоо окуяны толук кандуу өздөштүрүшкөн. Ал эми суу самырыгы эмне үчүн өткөрбөйт деген суроого келген кезде, чындыгында элди жайгаштыруудагы байыркы олимпиаданын бир үлгүсүн берип жатпайбы? Эл батпай калат деген түшүнүк келген. Кийинки суроо сиздерге берендер тобу. Көкөтөйдүн ашында чыканактай эр агыш күрөшкө ким менен түшөт? Биздин жооп Түктү Таман Түкүбай. Чыканактай эр агыш бүткөн бою тарамыз. Кадимки Кытайлардын Түктү Таман Түкүбай менен күрөшкө түшөт. Берендер тобу тилекке каршы жооп туура эмес болуп калды. Сиздер берген жооп Саякбай Каралаевдин варианты боюнча болчу. Ал эми Сагынбай атабыздын вариантында бул окуя айтылбайт. Ушуну менен биз Манас бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдө 2 топ канчадан упай топтоду. Жалпыңыздардын көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз. Улуу дүйнөнүн бизге жетишинде манастуулардын салымы өтө зор экендигин дагы бир ирет баса белгилеп айткыбыз келет. Дегенибиз Манас эпосу кылып турган манастуулардын чыгармачылыгы жана алардын талант эмеи эмне. Так ошондой улуу дүйнөнү жеткирүүдө ар бир манасчы өзүнүн туулуп өскөн жерине байланыштуу диалектилерди, говорлорду киргизип турган. Ал эми Сагынбай атабыздын вариантында артыкчылык катарында Кыргыздын оң солу түндүк түштүгү деги эле койчу, жалпы түрк элдери жөнүндөгү айрымчылыкта монгол, Кытай тилдеринин дагы айрым сөздөр кирип кеткендиги айтылат. Бул Сагынбай атабыздын дүйнө таанымынын кеңи экендиги жөнүндөгү кабар берет. Сагынбай атабыздын вариантында кездешкен байыркы сөздөр менен бүгүнкү күндөгү сөздөрдүн айырмасы эмнеде? Атоолордун келип чыгыштары кандайча баяндалат? Бардыгыбыз балдар менен буга чейинки эфирлердин бир канчасында айтып бергенбиз. Бүгүн да кандай кызыктарга атылгандыгын чогуу көрөбүз. Келиңиздер. Бизге көнөргөн сөздөрдөн бул Мойсопу деген сөз келген. Ал эми макал лакаптардан сөзү экинин ише чеки деген макал. Бизге көнөргөн сөздөрдөн апта болуу деген сөз келди. Ал эми макал лакаптардан мүйүз токмок күчтүү болсо кийиз казык жерге кирет. Тобуңуздар менен кеңеш бир чечимге келип айтып берсеңиздер ийгилик каалайбыз. Сүйлөө чеберчилигиңиздер, кеп маданияты, макалды чечмелөөдөгү мисалдардын бардыгын жакшы жооп берет деп ишенебиз. Замандан заман өтүп, жер үстүндө кыргыз тили жашап турганда
Манас биздин улуттук туу чокубуз катарында тура берет. Чыңгыз Айтматов. Бизге макалдардан сөз экинин иши чеки деген макал келген. Биз бул макалды төмөндөйчө чечмеледик. Сөз экинин деген бир адамга башка сөздү, экинчи адамга башка сөздү тактап айтканда эки жүздүүлүк менен иш алып барган адамдын иши эч качан оңолбойт. Акыры дайыма жаман жыйынтык менен бүтүшү мүмкүн деген деп айта алабыз. Ал эми эпосто мисал келтирсек, булга биз Акынбектин уулу Меңдубай алсак болот. Бул Меңдубай кээде Манаска жагынан да, кээде көч камандарга жагынан да акыры ортодо өзү дагы өлүп калат да, көч камандардын окуясында. Ошону мисал келтире алабыз. Ал эми көөнү сөз? Бизге көндүргөн сөздөрдөн бойсопу деген сөз түшкөн. Бойсопу деген сөздүн чечмелениши бул эскирген сөз. Бойсопу деген сөз бул эскирген сөз, жигит же жас ол дегенди түшүндүрөт. Ал эми эпостон мисал келтирсек бул бир мойсопу жан болуп арасына барганы ал ошенткен кезинде бериште менен сөөлөттөш адам ата барганы деп айтылат. Кошумчалай кетсек, мойсопу деген бул момун киши дегенди билдирет. Акшымкар тобунун жобу канчалык болгондон калыстар тобу бир канча көзөмөлдөрдөн айтып беришет. Кезек берендер тобу сиздерде. Бизге көндөргөн сөздөрдөн апта болуу деген сөз келди. Апта болуу деген бул колго суу куюу, өтмө мааниде сый урмат көрсөтүү дегенди билдирет. Ал эми эпостон мисал келтире кетсек, байманаттарга же болбосо сыйлуу адамдарга сый урмат көрсөтүү максатында колдорго суу куйгандыгы баяндалат. Ал эми макал? Бизге макал лакаптардан мүйүз токмок күчтүү болсо кийиз казык жерге кирет деген макал келди. Биздин түшүнүгүбүз боюнча бул мындай тартип, мисалы хан деле, башчы деле элин пышык кармаса, мындай мүйүз токмок күчтүү болсо кийиз казык жерге кирет деп жатпайбы. Бул тартиптин канчалык катуулугу жана элдин баш ийүүсү. Мисал катары Эпостон мисал келтире кетсек, Алмамбет болсо аскерлерге 10 башы, 100 башы, 1000 башы кылып дайындаган. Ал жерде талап күчтүү болгондуктан, эгер 10 башы, 100 башыга саны так чыкпаса, башчысынын жаны мүрт кеткенси да болот. Рахмат. Алыстап кеттиң аябай. Кадырлуу калыстар тобу финалдык баскыч болгондугуна байланыштуу биздин оюнчуларыбыз сүрдөп, ойлорун бир жерге топтой албай жаткандыгын дагы көрүп жатабыз. Сүйлөмдөрдүн байланышындагы, булардын ой чабарымдары, албетте булардын окуучу экендигин дагы эске алабыз. Макал лакаптардан кичине үчүрүштүк болуп калды окшойт. Корутунду кепти калыстар тобу сиздерден уксак. Акшымкар тайпасы мойсопу дегенди эң артында оңдоп кеттиңер. Ошону да эске алабыз. Биринчисинде туура эмес чечмелеп алдыңар, муршап боюнча чечмелеп алдыңар. Ал эми берендер тайпасы мүйүз токмок күчтүү болсо кийиз казык жерге кирет. Оюңар туура эле, бирок толук жеткизе албай атасыңар да. Бул деген өтө өкүм зордук кылган чечим. Ашкере зордук менен аткарылган буйрук жөнүндө болуп атат да. Кыйнап болсо дагы буйрук берип аткара турган нерселер бар да, ошол жөнүндө болуп атат. Өкүмдүн канчалык күчтүү экендиги жөнүндө бийликтин күчү дал ушул макалда аныкталып атат да. Сөзүңөр туура, жакшы, азаматсыңар. Рахмат калыстар тобу ыраазычылык билдиребиз. Шуну менен сыр кужун бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдө эки топ канчадан упай топтоду. Жалпыңыздардын көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз. Манас эпосунун ичинде бүт Евразия материгин дээрлик өз кучагына алган окуялар кездешет. Буга далил катарында байыркы кыргыз журтчулугунун географиялык маалымдуулугу, кругозору, чыгышта Ыракы чыгышты торогон мифтик көй каптоолорунан тартып, батышта Орол, Эдил, Крым, Урум аркылуу жомоктук өлкөлөр желпиниш 7 кайтка чейин созулат. Бул эпостун байыркылыгы менен албетте бизге эпос жеткизген манаслыктардын дүйнө таанымы, алардын жомоктор жөнүндөгү окуялардын бардыгын поэзияга айлантып келип, эпикалык поэзияны бизге түзүп бергендиги. Так ошондой жомоктогу каармандарды алардын басып өткөн жолдору жөнүндөгү окуялар биздин балдар өздөштүргөн. Менин колумдагы кагазда экиден тест түрүндө суроо катылган. Балдарга узатып койсом.
Жер суаттары бөлімінде Акшумкар тобуна келген суроо, Манастагы Сары Тологой бүгүнкү күндө кайсы жерде жайгашкан деген суроого Акшумкар тобу Алабука деп туура эмес жооп берген. Туура жообу Ысык көл. Экинчи суроосу Манастагы Арал, Тасма бүгүнкү күндө кайсы аймакта жайгашкан дегенге Чаткал деп туура эмес жооп берген. Туура жообу Ысык көл. Жыйынтыгында Акшумкар тобу бул бөлүмдө тилекке каршы упай топтой алган жок. Жер суаттары бөлүмүндө Берендер тобуна келген суроо, Караталдын бүгүнкү аталышы дегенге Карагужур деп туура эмес жооп берген. Туура жообу Каракол. Экинчи суроосу Каратайдын шаары деген суроого Барскан деп туура эмес жооп берген. Туура жообу Кызыл суу. Жыйынтыгында Берендер тобу дагы атаандаш Акшумкар тобу сыяктуу эле берилген эки суроого тең туура эмес жооп берип, упай топтой алган жок. Бул бөлүм албетте урматтуу Акшумкар жана Берендер тобу сиздерге чечүүтүү бөлүм эмес. Мындан кийин дагы эки бөлүм бар. Ошол бөлүмдө сиздерге эң жогорку упайларды каалайбыз. Шуну менен кезекти күтүлбөгөн суроо бөлүмүнө беребиз. Жалгыз көз жакшы көрө албайт, жалгыз бут арыш кере албайт, жалгыз кулак жакшы уга албайт, жалгыз кол түйүн чече албайт, жалгыз адам жарым жан, жарытып алыс кете албайт. Манас эпосунан Рыспай Исаков. Таймашыбыздын эң кызыктуу бөлүмү болгондо дагы эң сүрдөп турган биздин Акшумкар тобу кезек сиздерге келип калды. Дегенибиз жер суаттары бөлүмүндө тилекке каршы Акшумкар тобу упай топтой албай калган. Бул бөлүмдө эң жакшы упай топтойт деп ишенебиз жигиттер. Анын ичиндеги 3 кыз. Ийгилик каалайм мен силерге. Суроолордун баардыгы жеңил суроолор. Биринчи суроо. Кубангердин атасы ким? Кимдин? Кубангердин. Кубангердин атасы Жооп жок. Кубангердин атасы Мунаркан. Кытайдын башкы жылкычысы ким? Кытайдын башкы жылкысы Ыйман. Жооп туура эмес. Албетте Ыйман Кыргыздын башкы жылкычысы, Кытайдыкы болсо Карагул. Кошойдун уулу ким? Кошойдун уулу Аликен. Жооп туура, азаматсыз. Кол чаап койсоңуздар болот, урматтуу оюнчулар. Чубак атабыздын энеси ким? Чубак атабыздын энеси Аруке. Жооп туура эмес. Бул кадимки Ак Балтанын зайыбы Сулайка. Ак маманын байы ким? Ак маманын байы Айыркан. Жооп туура эмес. Бул кадимки Атемир, Канке энебиздин атасы. Кадырман теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр дагы көрүп, Атаган Атай, Ордолу Ош шаарынан келген Акшумкар тобу ушул бөлүмдөрдө эң аз упайлар топтоп жатат деп кейип жатсаңыздар керек. Чындыгында бул бөлүмдөрдүн бардыгы эң кыйын бөлүмдөрдүн бири. Дегенибиз, республикалык таймаштын финалдык беттешинде жүргөндүгүнө байланыштуу ой чабыт иретиндеги эң кыйын суроолор катылган. Күтүлбөгөн суроо бөлүмүндө Акшумкар тобу өздөрүнө берилген 5 суроонун ичинен бирөөсүн гана туура жооп берип, жыйынтыгында 2 гана упай топтой алды. Маанай чөгөрбөй, жакшы дем менен, жылмаюу менен турабыз урматтуу Акшумкар тобу. Кезек Акшумкар тобунун атаандашы болгон Берендер тобунда. Сүйүктүү достор, Берендер тобу Акшумкар тобунан кем калбастан жакшы ойнойбуз деп ишенебиз. Биринчи суроо сиздер үчүн болсун. Дагалакты канча аяр кайтарган? 6. Жооп туура, азаматсыз. Шал куйрук кыргыл чалдын тулпарыбы? Жок. Жооп туура, азаматсыз. Кадимки Кейип шаары кимге караштуу? Атемирге караштуу. Жооп туура, азаматсыз. Бок мурун кимдин күйөө баласы? Жооп жок, бок мурун түлкүнүн күйөө баласы. Ак коңур эштектин карындашыбы? Жок. Жооп туура, кызы, Күтүлбөгөн суроо бөлүмүндө Берендер тобу өздөрүнө берилген 5 суроонун ичинен 4-өсүнө туура жана так жооп берип, эң жогорку 8 упай топтоду. Бул упай менен силерди куттуктайм, Берендер тобу. Азаматсыңар. Шуну менен күтүлбөгөн суроо бөлүмүн жыйынтыктап, соңку бөлүмүбүз болгон атаандаштардын өз ара суроо бөлүмүнө кезек беребиз. Акыл алыс жүгүрөт. Акыл деген керемет. Акылы бар адамга ыйман толуп кеңейет. Манас эпосунан Сагынбай Орозбаков. Уюткулуу журтум, өзүңүздөр көрүп жаткан Манастагы интеллектуалдык теле таймаштын бүгүнкү көрсөтүүсүндө облустардын ичинен эң мыкты деп тандалып келип, республикалык таймаштын тандоо турунан дагы эң жогорку упайларды топтоп, финалдык баскычка тагыраагы байгелүү орундар үчүн атсалышып жаткан 2 топ. Булардын бири оң тарапта ак көйнөкчөн балдарыбыз Акшумкар тобу, ал эми көк көйнөкчөн балдар Берендер топтору. Менин колумдагы кутучанын ичинде финалдык беттешке таймашап турган 10 топтун эң мыкты жана кызыктуу суроолору катылган. Топтор келсеңиздер. Жалал Абад облусу Токтогул району Жумабек Чаркунов атына орто мектеби Манас Баяны тобу.
Манас эпосунда өлүктү көмгөндө жер албай жер үстүнө чыгарып койгон учур кездешет. Бул кайсы окуяда? Бишкек шаары Кыргыз Түрк Анадолу кыздар лицейи Кыран Манас тобу. Денеси бирөө баш экөө, бир башы бар балыктай, бир башы бар адамдай. Сөз кайсы жандуу тууралуу болуп жатат? Сиздер? Бишкек шаары Кыргыз Түрк Анадолу кыздар лицейи Кыран Манас тобу. Кырыусын алтын чордогон, кырмызы күлүн тордогон, 40 жылы сууда жатса да кылайып өңү оңбогон. Сөз эмне жөнү болуп жатат? Экинчи суроо. Нарын облусу Нарын району Эшпай Токсобаев атындагы орто мектеби Шербаян тобу. Жаба элине келген кайыптар кайсы сөздү айтышканда көздөн кайын болушат? Тобуңуздар менен кеңешип айтып берсеңиздер ийгилик каалайбыз. Албетте кызыктуу ыр саптар менен айтып берсеңиздер эң жогорку байларды калыстар тобу бергени турушат. Чечүүчү бөлүм. Бизге суроо төмөндөгүчө берилген. Манас эпосунда өлүктү көмгөндө жер албай, жер үстүнө чыгарып койгон учур кездешет. Бул кайсыл окуяда деген? Биздин жооп төмөндөгүчө. Бул кадимки эле көз камандар Манасты уландырган окуяда. Көз камандын 7 уулу бири-бирин өлтүрүп алганда акырында жерге беришкенде жер албай койгон жери бар. Көз каманды жерге көмүшкөндө ал көмүлөт, ал эми анын балдары көмүлбөй жердин үстүнө чыгып калган жайы бар. Ошондон улам ал куштарга жана жаныбарларга жем болгон. Акшумкар тобунун жообу канчалык деңгээлде болду? Так жооптан да суроо узаткан тараптан уксак. Жалал Абад областы Токтогул району номер 35 Жомабек Чаргынов атындагы орто мектеби Манас Баяны тайпасы. Мен топ мүчөсү Талайбек кызы Норай. Сиздердин жообуңуздар толук кандуу туура болгондуктан биз сиздерге 5 деген упай беребиз. Экинчи суроо. Денеси бирөө башы экөө, бир башы бар балыктай, бир башы бар адамдай. Сөз кайсы жандык тууралуу болуп жатат? Бул биздин оюбузча баяндаш жөнүндө болуп жатат. Акшумкар тобунун жообу канчалык болду? Так жоопту суроо узаткан тараптан уксак. Кыргыз Түрк Анадолу кыздар лицейи Кыран Манас тайпасы, мен топ мүчөсү Нуркасымова Элиза. Денеси бирөө башы экөө, бир башы бар балыктай, бир башы бар адамдай. Бул ача балык жөнүндө сөз болуп жатат. Бул жанагы Манас менен Алмамбет Кенжутка бараткан окуяда ошол Кенжуттагы кездешкен жаныбарлардын бири болуп эсептелинет. Сиздердин жооңуздар туура эмес болгондуктан упай бере албайбыз. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Кезек берендер тобу сиздердин жооп кандайча болот? Биринчи суроо. Кырыусын алтын чордогон, кырмызы күлү тордогон, 40 жылы сууда жатса да кылайып оңбогон. Сөз эмне тууралуу болуп жатат? Биздин оюбузча сөз килем жөнүндө болуп жатат. Толуктай кетсем, сен бул Бейжиңге бара жатканда жана Эсенхандын алдында килем айтылат эмес, бул кут ушундай кырмызы атайын аны 40 жыл селдин астына койсоң да эч кайдан өңү өчпөйт, бузулбайт. Так жооп кандайча баяндалат? Суроо узаткан тарап сиздерден уксак. Бишкек шаары Кыргыз Түрк Анадолу кыздар лицейи Кыран Манас тайпасы. Кыскасы жообу деген бул Алмамбеттин Кытайдагы кездеги алтын тагы болгон. Сөз алтын так тууралуу болуп жаткан. Упай? Ошондо упай бере албайбыз. Экинчи суроо берендер тобу. Жаба элине келген кайыптар кайсы сөздү айтышканда көздөн кайын болушат? Биздин оюбузча бул Язул Жалал деген сөздү айтканда кайын. Туура жооп кандайча? Суроо узаткан тарап сиздерден уксак анда. Нарын областынын Нарын району Эшпай Токсобаев атындагы орто мектеби Шербаян тобу. Биздин суроо жаба элине келген кайыптар кайсы сөздү айтканда көздөн кайын болушкан? Аңгүштө деп бир добуш жаңырып чыгып калганы. Карасаң кайып көздө жок, айтышарга сөздө жок. 300 миң экен куланы дайына чыкпай будагы жоголуп кетип калганы. Жаба элине келген кайыптар аңгүштө деген сөздү айтып көздөн кайын болушат. Биздин берген суроого сиздердин жооңуздар туура келбей калды. Упай бере албайбыз. Кызырлуу кыргыз журтум, өзүңүздөр көргөндөй Манастагы интеллектуалдык теле таймашынын бүгүнкү чыгарылышынан республикалык таймашыбыздын финалдык беттешинде бай келүү орундар үчүн апталышып жаткан Акшумкар жана Берендер топторунун таймаштарына көп болдуңуздар. Манастагы интеллектуалдык теле таймашынын эфирге чыгышына зор колдоо көрсөтүп жаткан биздин негизги өнөктөштөрүбүз Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигине, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияга, Саякбай Манасчы эл аралык фондуна терең ыраазычылык билдиребиз.
Коомдук биринчи каналдын долбоору болгон Манас Таанын интеллектуалдык теле таймашы 8-нчи айланпасын быйыл иш жүзүн ашып жаткан чагы. 8 жылдын ичинде Манас Таанын интеллектуалдык теле таймашы 100 миңден ашуун өсүп келе жаткан жаш муун өспүрүмдөргө Манас эпосун окутууга, анын ичиндеги баалуулуктарды жеткирүүдө, тагыраагы Каныке энебиз менен Манас табыздын, Бакай атабыз өңдүү акылмандардын даанышмандыгын, кемеңгерлигиндеги асыл сапаттарын, нарыктарын, адеп аклагын, этнографиясын жайылтууга зор салым кошту. Бул Манас Таанын интеллектуалдык теле таймашы үчүн чек эмес, мындан ары дагы сапарыбыз байсалдуу болуп, өсүп келе жаткан жаңы буунду жалындаган жаштардын демине дем кошуп, улуу дүйнө менен сугарабыз деген изги тилектебиз. Так ошондой жаштарыбыздын бүгүн канчалык деңгээлде таймаш кургандыгын жалпыңыздар көрдүңүздөр. Бүгүнкү Ак Шумкар жана Берендер топтору канчадан упай топтоду, жалпы жыйынтыкты калыстар тобу сиздерден уксак. Биринчиден куттуктап кетким келип атат. Себеби бул финалдык таймашка чейин жетиш өзү эле чоң жеңиш деп эсептейм. Кыргызстан боюнча мына былтыркы жылдан бери, жыл башынан бери канчалаган мектептер, канчалаган региондордон тандалып, улам иргелип отуруп, ушул жерге жетип атасыздар. Ушул дагы чоң жетишкендик, ийгилик. Албетте оюн абдан курч мүнөздө кызыктуу өттү. Бирок ошону менен бирге балдар, менин жеке өзүмдүн силерге дагы бир айта турган сунушум, кеп кеңеш катары, бул чындыгында жогорку баскычтагы финалдык таймаш болуп атат. Демек, ушул жерде мындай суроолорго механикалык түрдө эмес, так мисалы сан иретинде же болбосо бир сөз менен эмес, баяндама иретинде дагы жооп берсеңиздер жакшы болмок да. Үчөөбүздүк 3 башка болду. Мына баягы 3 калыстар тобунун мүчөлөрү отурат. Үчөөбүздүк 3 башка болду. Анан биз ошол үчөөнү коштук, үчөөбүздүкүн. Ар бир топтукун кошуп, анан 3кө бөлдүк. Эгерде 3кө бөлбөгөндү сурасаңар, Ак Шумкар тобу 135 упай топтоп атат. Берендер тобу болсо 131 упай топтоп атат. Эгерде буларды 3кө бөлсөк, Ак Шумкардыкы 45 болуп атат, Берендердики 43,6 болуп атат. Мына ушундай упайга ээ болдуңар. Аралык өтө чоң эмес. Баарыңарга ийгилик каалап, баарыңар тең ушул финалдык оюнда утуп, алдыңкы катарлардан орун алышыңарды каалайбыз. Калыстар тобу сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Жалпы жыйынтыкты Ак Шумкар жана Берендер тобу өзүңүздөр уккандай жакшы упайлар менен келдиңиздер. Ал эми байгелүү орундар канчалык деңгээлде болор, мындан кийинки көрсөтүүлүштөр аркылуу алардын топтогон упайлары менен чыгарабыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздү белгилүү Акын Атанай Акбаровдун 4 сабыры менен жыйынтыктайбыз. Кыргыздар бирин-бири аяш керек. Кыргыздар бирин-бири таяш керек. Кыргыздын кош канаты түндүк түштүк. Кыргызга учууга кош канат керек деп бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ар убакта бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып түндүк түштүк деп бөлүнбөстөн Манас табыздын туусунун астында биригеле. Кайрадан Манас Таанын интеллектуалдык теле таймашы менен коомдук биринчи канал аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.